Жаңы окуу жылы окуу китептериндеги олчойгон каталар менен башталды. Одоно каталар 5 жана 6 класстар үчүн басылып чыккан информатика, кыргыз жана орус тилдүү мектептер үчүн кыргыз тили, математика, адам жана коом китептеринде бар. Алар 3 миллиондон ашуун нуска менен басылып чыгарылган. Айрымдарында грамматикалык чекиликтер кетирилсе, кээ биринде басмадан ката кеткен. Айрыкча математика жана кыргыз тилинде өтө көп. Кебетеси жашынакай болгон менен ичинде аябай көп ката экен. Анан бул эми мектеп китеп болгондон эми бул кайра билимге үйрөтүш керек, туура жазганга, туура окуганга. Китеп өзү ката менен чыгып атса, ушул эле китепте бул жана чаптап коюптур, катасын 74 ката бар экен. Өзүбүз тилинде тил сөзүбүз, күнүмдүк эле сүйлөнүп турган сүйлөнүүчү сөздөр, балдар ошол боюнча кабыл алып, аны ошондон туура экен деген боюнча кабыл алып кала беришет да. Мисалы мен мунурике ката китепти алып көрсөм, кыргыз тилинин 6 классында мисалдар менен далилдеп берсем, сүрөттөнүн деп жазылбайт, сүрөттөөнүн дагы ошондой эле сүйлөнө, эмне сүйлөнөт. Тилбеде деген сөз кандай бул, эмнени түшүндүрөт? Тилдебе. Мына ушул сыяктуу мен бир нече каталарды карадык. Бул жерде бул азыркы күндө аябай көйгөйлүү маселе болуп эсептелет да балдар үчүн. Буга чейин мектептердеги китепканачыларга Билим берүү министрлигинин кызматкеринен жаңы окуу китептериндеги каталарды оңдоо жолун үйрөтүп жаткан видео келип түшкөн. По контуру, опечатки. И вклеиваем на последней крышке. Мындай түшүү көп убарагерчилик үчүн китепканачыларга айлыкты 30% көтөрүү убадаланган. Эң кызыгы билдирүүдө бул маалымат ММКга чыгып кетпеши керек деген талап коюлган. Кийинчерээк билдирүүнү Бишкек шаардык мэриясынын билим берүү башкармалыгынын кызматкери таркатканы белгилүү болду. Мекеменин маалыматында түзөтүүчү баракчаларды чаптап чыгуу ошол кызматкердин жеке демилгеси болуптур. Күнөөлүүнү таапсыңар. Окуу китептериндеги каталардын баары министрликтин кызматкеринин айынанбы? Ура! Кайдагын айтпагылачы, ага эмне башкаларга иш калбай калыптырбы? Ансы да азмай анага иштейт. Өзүн өзү ашыкча иш таап демилге көтөрмөк беле. Билим берүү башкармалыгынын билдирүүсү келеси олук. Ар бир кызматкердин кыймыл аракетине жетекчиси жооп берет. Ооба, өзү күнөөлүү деген сериялардын бири. Ал эми Билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиева окуу китептериндеги каталардын кайталанып жатуусуна өлкөдөгү китеп басып чыгуу системасы күнөөлүү деп эсептейт. Ошондуктан мындай алешемдиктерде ал өзүнүн жоопкерчилигин сезбейт. Биздин каналга берген интервьюсунда министр бул жолку окуу китептери эмне үчүн каталары менен басылып чыккандыгын тийиштүү органдар гана териштирип чыксын дейт. Бул боюнча өзүнчө биздин шаардык билим берүү башкармалыгы өзүнүн комментарийсин берген. Сөзсүз ошол Гаранөнүн кызматкери жоопко тартылат. Ошол комментарий берилген. Ал өзүнүн жеке эле мындай инициативасы менен ошондой комментарий кылган экен. Бул китептерди индиялык басмакана чыгарган. Ал эми долбоордун келишими 2015-2016 жылы мурдагы министрдин колу менен бекитилгени айтылып келет. Азыр окуу куралдары дээрлик бардык мектептерге жеткирилген. Жада калса окуу келишими көпчүлүктүн чөнтөгүнө дал келе бербеген. Газпромдун жаңы ачылган мектебинде да бар. Хочу сказать, что с самого первого момента... Бул билим уясынын долбоорун иштеп чыгууда биз Билим берүү министрлиги менен тыгыз иштешкенбиз. Бардык техникалык мүчөлөштүктөр ведомство менен чечилет. Бизде да 5 жана 6 класстар үчүн катасы менен басылып чыгарылган китептер бар. Ал суроуда министрлик менен биргеликте чечилет. В таком же рабочем русле мы всегда... Эске салсак, окуу китептерине байланыштуу чыр өткөн жылы да чыккан. Бирок ал каталар коомчулукта кызуу талкууланганы менен азырга дейин эч ким жоопко тартылган жок. Анткени менен бүтүндөй 1 муун грамматикалык катасы көп китептерден билим алууда. Чынара Нурсеитова, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.